ушул Эмиль Эсеналиев дегенде жанагы бала болуш керек деп тааныш үчүн 10 жыл бекер иштегем да. Бекер дегенде бирөөнүн колунда иштеген эмес, мен жүргөм, аны кайсы жакка тартылгам. Мисалы тасмаларда кичинекей гонорар үчүн иштегенбиз, жаккан үчүн. Анан ошол нерсени жашообузга жеткиргенбиз дегендей. Жетпей да калган. Жол киреге акча жок, дос балабыздын үйүнө жатып калган күндөр болгон. Эми артында көп да айта берсек. Ошондуктан мен ойлойм, эл ар бир негизи эле адам баласы бирөөнүн ийгилигине сүйүнүп, анан бирөөнүн тапканына көз артпаш керек да. Машыгуудан чыгып бир видео көрүп калдым. Айтып атат да, бирөөнүн байлыгына көрө албастык кылып көз артпа, Кудай тааланын сага берген, өзүңүн сага тиешелүү ырыскың бар депчи. Чындык да. Ошондуктан кыргыз тасмасы экинчи маселе. Канчалык көп болгону менен ошончолук көп казынага акча алып келет. Бул жагын көп ойлонбойт да.